Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mr. Dastan and I'm an English teacher. Менин жакшы көргөн китептерим бар. Менин машинам бар жана менин 2 уулум, 1 кызым бар. Бул тууралуу англисче кантип атабыз? Өзүңүздөргө маалым болгондой, англисче have деген этиш бар. Have этиши бул менде бир нерсе бар деп айтыш үчүн колдонулат. Бирок достор, андан тышкары, эгерде сиз англис тилинин грамматикасын окуп көрсөңүздөр же курска барып көрсөңүздөр, have got деген этиш бар. Have менде бар, have got менде бар. Айырмасы эмнеде? Бүгүнкү видеодо ушул тууралуу сөз болмокчу. Have жана have got этиштердин ортосунда айырма деле жок. Have менде бар, have got менде бар. Мисал үчүн, менин машинам бар. I have a car. Менин машинам бар. I've got a car. Же болбосо толук формасы I have got a car. Сенин машинаң бар. You have got a car. Кыскартылмасы you've got a car. Же болбосо жөнөкөй эле you have a car. Биздин машинабыз бар. We have a car. Же болбосо we have got a car. Алардын машинасы бар. They have a car. Же болбосо they've got a car. Ушул жерден айтылып кете турган маанилүү нерсе, достор, бул англис тили бат тил. Өзүңүздөр байкагаңыздардай, америкалыктар же болбосо британиялыктар булар бат сүйлөшөт. Анын бирден бир себеби англис тилинде кыскартылмалар көп. Эгерде have жана has деген этиштер кыскартылбаса, have got жана has got этиштери ар дайым америкалыктар же болбосо британиялыктар сүйлөгөндө алар ар дайым кыскартып сүйлөшөт. Мисалы үчүн, I have a brother, менин иним бар. She has a brother, анын иниси бар. Булар кыскартылбайт. Бирок ошол have же болбосо has'тын ордуна биз have got'ты же has got'ты колдонсок, анда кыскартып айтабыз. I have got a brother деп айткандын ордуна биз I've got a brother. She has got a brother деген ордуна she's got a brother деп айтабыз. Англис тилин үйрөнүп жатканда, достор, ар дайым сиздер өзүңүздөрдүн орусча кылып айтканда произношение, ошол сөздөрдү так айтканга ар дайым көңүл бөлүп тураңыздар. Бул боюнча мен дагы ар дайым студенттериме айтып келем. Эгерде произношение же болбосо сөздөрдү айтуу сиздерде кыйын болуп жатса, менин артыма кайталап көрүңүздөр. Менин иним бар. I've got a brother. Анын иниси бар. She's got a brother. Биздин унаабыз бар. We have got a car ордуна we've got a car. Алардын унасы бар. They have got a car деп айткандын ордуна they've got a car. Анын унасы бар. He has got a car деп отурбай he's got a car деп айтасыздар. Маанилүү нерсе, биз got деген сөздү got кылып o аркылуу жазабыз, бирок айтылганда o тыбышы o менен анын ортосундагы тыбыш аркылуу айтылат. Got деп айтпаңыз, got деп айтпаңыз. He's got, she's got, it's got деп айтабыз. Достор, жогорудагы мисалдар менен, түшүндүрмө менен биз have жана have got этиштеринин айырмачылыгы андай деле чоң эмес экенин байкадык. Бирок терс сүйлөмдөргө келгенде, же болбосо менде бир нерсе жок деп айтканда, булардын айырмасы чоң. Мисалы үчүн, менин чоң үйүм жок. Англисче бул сөздү кантип айтабыз? Менин чоң үйүм жок. I don't have a big house. I don't have a big house. Бул have этиши менен. Эгерде сиз I haven't got a big house десеңиз, ал дагы сүйлөм тура. Башкача айтканда, I don't have a car, have этиши менен, I haven't got a car, бул have got этиши менен болот. Сенин чоң үйүң жок. You don't have a big house. Же болбосо, you haven't got a big house. Анын чоң үйү жок. She doesn't have a big house. She hasn't got a big house. Бул жерден таң албаңыздар. She doesn't have. Анткени have бул present simple, жөнөкөй учур жактын закондорунан баш ийет. Ал жерде he, she, it келгенде биз не же болбосо жок деп айтыш үчүн doesn't жаран жетиш колдонобуз. Анын эркек баланын чоң үйү жок. He doesn't have a big house. He hasn't got a big house. Көрдүңүздөрбү? Терс сүйлөмдөргө келгенде бул жактан чоң айырмачылыктар чыга баштайт. Маанисинде анын чоң үйү жок, анын чоң үйү жок эч кандай айырмачылыктар болбошу мүмкүн, бирок грамматикага келгенде, сүйлөмдү түзүүгө келгенде айырмасы чоң. Have жана have got этиштери боюнча бир кызыктуу нерсе бар. Ал кызыктуу нерсе, have got этиши жалаң гана учур чакка, настоящее время учур чакка колдонулат. Башкача айтканда, have got этишинин эч кандай
келерки чакка же болбосо өткөн чакка колдонуучу формасы жок. Эгерде сиз өткөн чакта менин былтыр машинам бар болчу же болбосо буюрса эмне жылы менин машинам болот деп айткыңыз келсе, анда сиз кайра эле жөнөкөй have этишини колдоносуз. Достор, буюрса биздин каналда көптөгөн пайдалуу видеолор чыгып турат. Жакында өткөн чакта дагы сиздерге айтып беребиз, түшүндүрүп. Бирок азырынча эгерде сиз мисалы үчүн менин былтыр машинам бар болчу деп айткыңыз келсе, анда I had a car last year деп айтасыз. Эгерде менин буюрса келечекте же болбосо кийинки жылы машинам болот деп айткыңыз келсе, next year I hope I will have a car деп айтасыз. Бул жакта have got этиши колдонулбайт. Кыргыз тилинде жана орус тилинде сыяктуу эле англис тилинде дагы 3 түрлүү сүйлөмдөр бар. Биринчиси жай сүйлөмдөр, экинчиси терс сүйлөмдөр жана үчүнчүсү суроолуу сүйлөмдөр. Эми достор, биз сиздер менен have жана have got этиштеринин суроолуу бөлүмүнө өтүп, ошону карап көрөлү. Сенин унаң барбы? Сенин машинаң барбы деп кантип айтабыз англисче? Do you have a car? Же болбосо have you got a car? Уже кызыктуу. Көрсө, have бул жөнөкөй этиш болгондуктан ал present simple учурунун закондоруна баш ийет. Present simple учуру боюнча биз do этишин астына коебуз дагы, андан кийин you, анан have деп айтабыз. Башкача айтканда, сенин унаң барбы англисче? Do you have a car? Же болбосо have you got a car? Have you got? Бул жакта эч кандай do астына чыкпайт, анткени have gottун өзүнүн эрежелери бар. Have got менен суроо бергиңиз келсе, анда have'ди биринчи очередке коебуз дагы, андан кийин you сүйлөмдүн эси, андан кийин got болот. Have you got a car? Do you have a car? Have you got a car? Анын кыз баланын мисалы үчүн унасы барбы? Does she have a car? Has she got a car? Does she have a car? Has she got a car? Бул жакта he, she, itке present simple учуру боюнча сүйлөмдүн башында does колдонулат суроо бериш үчүн. Бул жакта has астыга чыгат. Дагы бир жолу. Does she have a car? Анын унасы барбы? Has she got a car? Анын унасы барбы? Которулушунда, маанисинде өзүңүздөр көрүп тургандай эч кандай айырма жок. Бирок сүйлөм түзө келгенде айырмасы чоң. Суроолорго кантип жооп беребиз? Do you have a car? Yes, I do. Сенин унаң барбы? Ооба, бар. Have you got a car? Yes, I have. No, I haven't. Сенин унаң барбы? Ооба жана жок. Достор, бүгүнкү биздин сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деп ишенебиз. Сиздер бул видеолорду жөн эле көрүп коюп, таштап койбостон, эгерде англис тилим өссүн десеңиздер, сиздер сөзсүз түрдө биздин видеонун астына комментарийге өзүңүздөрдүн мисалдарыңызды жазып, же болбосо бир дептер ачып алып, ал жака конспект кылып жазып, өзүңүздөрдүн сүйлөмдөрүңүздү жазып, кайталап айтып турсаңыздар, сиздин англисеңиз өсүп баштамакчы. Ал эми достор, биздин алдыга койгон максаттарыбыз чоң. Мен өзүм 8 жылдан бери окуучуларга сабак берип келем. Сиздер менен тажрыйба менен, 8 жылда топтогон билим менен бөлүшкөнгө даярмын. Бунун баардыгы тең биздин каналда бекер чыгып турмакчы. Андыктан сиздер бизди колдоп, подписаться кнопкасын басып, биздин каналга катталып, колокольчикти басып, биздин видео чыгаруу менен биздин видеолорду көрүп, эгерде биздин видеолор пайдалуу десеңиздер, досторуңуздарга, туугандарыңыздарга жөнөтүп бизди колдоп туруңуздар. Эмки сабактарда көрүшкөнчө, see you, bye.